Мындан ары мыйзамсыз курулуш деген болбош керек. Бүгүндөн баштап бүт объекттер ушул Ош шаарынын Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан дал ушул курулуштун электр жарыгы өчүрүлүп, курулуш иштери токтотулду. Курулуш ээси буга чейинки эскертүүлөрдү тоготкон эмес. Мындан улам Ош шаардык мэриясы дал ушундай катаал чара көрүүгө аргасыз болгон. Электр кубаты толугу менен өчүрүлдү. Учурда курулуш иштери токтоп турат. Ал эми жеке ишкерге уруксат документтерин толуктап алууга убакыт берилди. Бирок адистер эски имараттын үстүнө курулуш жүргүзүү кооптуу экенин, архитектуралык талаптарга дал келбесин айтышууда. Бир канча мыйзам бузууларга барып, анан иш алып барып атканда биздин инспектор тарабынан бир канча жолу барып эскертсе дагы ага карабастан курулушун кура бергендиктен Ош шаардык ички иштер башкармалыгына 31 январда 2022 жылда мыйзам чегине чара көрүп берүү боюнча, ээсин табуу боюнча атайын кат жолдонгон. Анан ал жакта иш козголуп, анан биздин тиешелүү инспекторубуз тергөөдө жүргөн. Ал эми Масалиев көчөсүндө жайгашкан бул мыйзамсыз курулуштун токтотулганына 3 жылдын жүзү болду. Бул турак жай азырынча жогорку соттун сүрдүрүү чечими чыккан Ош шаарындагы жалгыз курулуш. Чечим чыкканы менен 7 кабаттуу курулушту бузуп салууга каражат керек. Дал ушул себептен сүрдүрүп салуу иши токтоп турат. Мындан сырткары Ош шаарында дагы 3 мыйзамсыз курулушка шаардык сот тарабынан сүрдүрүп салуу чечими чыккан. Бирок алар жогорку инстанцияга апелляциялык даттануу келтирген. Мындан улам кала бийлиги аларга катуу чара колдоно алышпайт. Ал эми шаар боюнча жалпы 18 мыйзамсыз курулуш бар. Курулуш башталганда эле биз барып сразу ишибизди алып барабыз. Бирок азыркы мезгилде сотто тергөөмөдө турат. Бирок көзөмөл турат. Биз ошо тиешелүү Ош электрого, энергия надзорго бергенде алар өздөрү көзөмөлдөш керек. Свет, сууну болсо горводоканал көзөмөлдөш керек да, кийин улантып албаш. Бүгүн Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов мыйзамсыз курулуштар боюнча тиешелүү кызматтардын жетекчилери менен жыйын өткөрдү. Анда өз билемдик менен курулуш жүргүзгөн жеке жана юридикалык жактардын тизмесин тактап, чара көрүү иштерин кечиктирбөө тапшырмасын берди. Бүгүндөн баштап бүт объекттер ушул сыяктуу башка сыяктуу незаконный кандай бүт рейд кылып бүт уточнить, кайсы объект незаконный, кайсы курулуп атат. Ушундай сыяктуу частный болобу, муниципальный айырмасы жок. Каякта эмне болуп атат, ошонун баарын текшерип чыккыла. Соответствует нормам, не соответствует бүт баары керек. Кайсы строй компаниялардын баарын, строй компаниялар, туура эмес строй компаниялардын баарын ачык айтыш керек, мага керек информация. Өлкө боюнча жалпы мыйзамсыз курулуштарды көзөмөлдөгөн орган бул жаатта атайын мыйзам даярдалып жатканын билдирди. Ага ылайык буга чейин курулуп калган айрым көп кабаттуу үйлөргө мунапыс жарыяланып, документтерин толуктап алууга мүмкүнчүлүк берилиши ыктымал. Ошол эле долбоордо мыйзамсыз көп кабаттуу үй кургандарга жаза күчөтүлүп, жерин мамлекетке конфискациялоо, лицензиясынан ажыратуу чаралары сунушталууда. Бул одноразовый мыйзам болот, бир эле жолу. Садовнуркожоевичилерге айттым, буга чейин салынып калганда жанагынча кишилерди эшикке чыгара албайбыз деп. Кайсы нормага жооп берген үйлөрдү мыйзамдаштырабыз. Андан кийин кимдеги мыйзамсыз курулушту жүргүзө турган болсо, жанагындай контрабанда жолдорундагы мыйзамсыз өтүп аткан конфискация кылып атпайбы, имуществосын кошуп туруп. Ошол эле сыяктуу мэриядан бериле турган жери болсо, жерин артка тартып алабыз. Же болсо лицензиясын жокко чыгарып, ушун менен Кыргыз мамлекетинде мыйзамсыз курулуш деген сөздү унутушка барыш керек болот. Учурдагы эреже боюнча мыйзамсыз курулуштарга айып пул салынып, иши сотко өткөрүлөт. Жогорку соттун чечими менен гана сүрдүрүп салуу чарасы колдонулат. 2022 жыл ичинде өлкө боюнча жалпы мыйзамсыз курулуш деген айып менен 19 миллион сом айып пул салынган. Анын 8 миллиону Бишкек шаарындагы компаниялардан өндүрүлгөн. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.